Ежевика менен Кыргызстанда отургузуп иштесе болобу? Кайсы маалда отургузуш керек? Күзүндөбү же жазындабы? Күзүндө отургузсак кандай артыкчылыктар болот? Жазында отургузсак кандай кемчиликтер болот? Жердин анализин тапшырганы кайсы жерден тапшырыш керек? Кайсы маалда тапшырыш керек? 1 гектарга канча каражат кетет? Кайсы сортун тандаш керек? Мына ушул боюнча бүгүн талкуу кылалы. Мекендештер, саламатсыздарбы? Ежевика менен Кыргызстандын ичинде иштесе болобу? Мына ушул суроого биз жооп кылардын алдында келди кичинекей анализ кылалы. Биздин каналдын алкагында биз ушул эле жылы бир 6 дыйканды тарттык. Бери жагы дегенде эле 70 соткадан башталып 7-8-10 гектарга чейин отургузган дыйкандар болду. Бүгүнкү күнү аябай жакшы ийгиликтерге жеткен тартып калдык. Биз AgroLife KG YouTube канал бир 3,5 жылдан ашып калды иштеп атканыбызга. Мына ошол жылдан бери агро чөйрөсүндөгү көптөгөн тармактарды тарттык. Мына ушул тармактардын бирөөсү ежевика болду. 3,5 жылдан бери тартып келатабыз. Ошо ежевика өзүн кандай көрсөтөт деп быйыл биз жакшы бир жыйынтыктарга жеттик деп ишенсе болот да. Анткени деген биз ушул 6 дыйканды тарттык. Ушул эле Сокулукта, Бишкектин тегерегинде, Беловодскийден тарттык. Ежевиканы аябай жакшы түшүмдүүлүктөрүн алып, жакшы бир чети даамдуу, бир чети транспортабельный, бир чети сапаты жакшы. Мына ушул деңгээлге бүгүнкү күнү дыйкандар жетип отурат да. Бүгүнкү күнү мынакей түшүмдөрүн аябай жакшы көрсөткөн, даамы жагынан Лохнесс деген сорттун өзүн жакшы көрсөттү. Дыйкандардын баары бир добуш менен биринчи орунга коюп атышат. Анткени кайра эле кайталап кетейин. Лохнесс сорту даамы жагынан таттуу, сапаты жагынан транспортабельный, өзүнүн көрүнүшү аябай жакшы, иммунитети да жакшы, көчөттүн чыдамдуулугу да жакшы. Ушул жагынан ушул Лохнесске биз токтолдук да. Эми дагы мындан тышкары 3-чү, 4-чү, 5-чи орунга койгон сорттор бар. Кийинчерээк айтам ушул сорттор боюнча. Дыйкандар ушул ийгиликке аябай жакшы жетип келатышат ушул ежевика менен. Мен ойлойм, сиздер дагы ушуга татыктуусуз деп. Болгону ушул маалымат топтоп биздин каналды карап келатканыңыздарга сиздерге да чоң рахмат айтып кетейин. Ошондуктан бул видеону да аягына чейин көрүңүздөр. Анткени биз азыр анализ боюнча дагы анан жыйынтыктарды да чыгарып кетебиз да. Ежевика биздин Кыргызстанда жаңы өсүмдүк деп эсептейм. Анткени деген биз мына эми ушул өсүмдүктү өздөштүрүп келатабыз. Кээ бир дыйкандар бул ежевика боюнча аябай чоң опыттары чогултту. Бир нече сортторун аныктап, бүгүнкү күнү кайсы бизге жарашат, кайсы жарашпайт билип калышты да. Эми биз бүгүнкү күнү Лохнесс сортко токтолгондон кийин ушул Лохнесс менен эле иштей турган болдук. Анткени деген өзү таттуу да болуп атат, даамы да жакшы болуп атат. Мисалы үчүн башка сорттор өзү кычкыл болсо, кисло-сладкий деп коет, орточо кычкылдуулугу болсо, кээ бирлерине жакпай калышы мүмкүн. Бул Лохнесс сорту аябай даамдуу келет экен. Бул эмнени айтып атат? Бул жакшы жеп, потребитель өзү жейт да. Башка мамлекеттерде спрос болот. Биздин Кыргызстанда өзгөчө дагы даамданат экен бул Лохнесс сорту. Ошондуктан бунун келечеги аябай чоң деп эсептейм да. Бүгүнкү күнү мына дыйкандар көбөйүп атат. Эгер ежевиканы бүгүн баштап иштеп алсаңыздар, бул ежевиканын эң чоң артыкчылыгы өзү тикенексиз, түшүмдүүлүгү жакшы. Андан тышкары бир 10-15 жыл түшүм бере турган өсүмдүк экен. Мына биринчи жылы сиздер отургузасыздар, чыгым жасайсыздар, шпалера коесуңар, көктөтүп отургузасыңар, кийинки жылдары жеңил болуп калат да. Эми бул келечекке иштей турган агробизнес деп да айтсак болот. Эми жаңы баштап аткан дыйкандарга, жаңы дыйканчылыкка кирип аткандар болсо, же ушу ежевиканы эми өстүрөм деп баштайм деп аткандар болсо, мен атайын ушул чыгарылышта сиздерге кичинекей материал даярдап койдум. Дегенде эле кайсы маалда отургузуш керек? Күзүндөбү же жазындабы? Биз эми билебиз, көбүнчө учурда биз жазда отургузабыз. Анткени жазда адамдын бак менен кошо, өсүмдүк менен кошо жан дүйнөсү ойгонот дагы, ошо жазында кыймылдап баштайбыз да. Бул эми жаман эмес, бирок күзүндө отургузгандын артыкчылыгы бар да. Эмнеге дегенде, мен сиздерге азыр айтып берейин бир нече артыкчылыктарын. Күзүндө отургузганда биринчиден тамыры жакшы кармалат да. Бул жазга чейин өзүнүн иммунитетин жерге жакшылап жайгашып, анан жазында
жакшы өсүп кетет да. Элестеткиле силер башка бирөөлөр дыйкандар эми өстүрүп атса, сиздердин ежевикаңар өсүп жакшы болуп калат да. Ошол эле кезде убакытты да үнөмдөйсүз. Анан өзү өсүмдүк стресске аз кабыл болот да. Анткени кышы менен өзү жерге адаптация болуп калат. Кийинки артыкчылыгы мынакей эрте түшүмгө кириши дейт да. Албетте эми өзү эртерээк көктөп, эртерээк жакшы жерге адаптациясы болуп калса, сөзсүз түрдө бир нече күн болсо дагы эрте бере турган мүмкүнчүлүгү бар. Баасы арзан. Күзүндө эми көчөттөр албетте арзаныраак болот. Азыртан эле брондоп койсоңуздар болот. Анткени ушул 15-октябрдан баштап отургузулуп баштайт экен да. 10-15 октябрдан баштап отургузулуп баштайт. Мынакей чүй өрөөнүндө азыр дыйкандар айтып атышат, жерге көмүлүп атат. Көчөттөр мынакей 15-10 октябрда даяр болот экен дагы, ноябрга чейин отургуза берсеңиздер болот. Эми албетте өзүңөрдүн жериңерге жараша, климатка жараша, билесиздер, түштүктө кичине жылуураак, кичине кечирээк отургузат. Түндүк жакта албетте кичине салкын болгондуктан эртерээк отургузулуш керек да. Бирок ошончо да болбой, мынакей күз келди, сентябрь айынын башы болуп аткандан кийин дагы 1 ай, 1,5 ай убакыт бар экен. Ошондуктан азыртан эле мынакей биздин AgriLife KG YouTube канал көптөгөн агрономдор менен, дыйкандар менен маек куруп келгенбиз. Баары бирөөсү да калбай күзүндө отургузганын аябай чоң артыкчылыгы бар деп айтышат да. Ошондуктан биз деле AgriLife KG YouTube канал биз дагы силерге сунуштайбыз. Жазында убактыңарды үнөмдөңүздөр. Андан тышкары күзүндө эми биз той тупурларда жүрөбүз. Күндүз тойлордо, кечинде тойлорго барсаңыздар, күндүз жерди анализ кылып койгула, жерди айдатып койгула, отургузуп койгула. Ошентип жазында өзүңөр көп өзүңөргө убакыт жеңип аласыздар да, мындайча айтканда. Андан тышкары мына дагы бир күзүндө отургузган артыкчылыгы боюнча айта кетсек, тандоо көп да. Эми көчөттөр боюнча. Көчөттөрдү дыйкандар тандоо көп болот да. Жазында сиздер очередке туруп каласыздар, жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан күзүндө брондоп, азыртан эле брондоп коюп койсоңор, сиздерге аябай мындай тынч жүрөк менен, кышы менен кийинки жазда дагы тынчыраак иштейсиздер да. Бул эми тандоо көп деп атат. Анан иммунитет да күчтүү болот деп жазылып атат. Иммунитет күчтүү болгондо биз деген күзүндө мисалы үчүн жерди анализ кылганда өзүнүн керектүү НПК-сын, фосфор, калий, ар бир өзүнүн өсүмдүктүн өзүнүн талабы бар. Ошого жараша жер семиткичтерди бере аласыздар кышында. Ошондой эле жазында чуркап отуруп агромагазиндерге барбай, күзүндө эле ошону кылып койсоңор болот. Ошо керектүү азык заттарын берип койсоңуздар, кышы менен жерге жайгашат дагы, жер семиткичтер менен бирге жазында сонун көктөп чыгып калат да. Иммунитети күчтүү болуп да эсептелинет. Эми бул күздүн артыкчылыктарын айтып кете берсек да көп. Албетте өзүнүн кемчиликтери, плюстары болуп турган жерде минустар да болуп турат экен. Көчөттөрдү кышында жабыш керек да, суукка кабылбаш керек. Суук болуп калса үшүп калат дагы, ошо менен ежевикаңар өспөй калат. Ошондуктан бул кемчиликтерди айтып кетейин. Кышкыга агроспан менен жабыш керек. Бул сөзсүз түрдө кылына турган нерсе да. Күз келип калды, көз ачуңгуча эле кыш келет. Азыртан эле даярдап көрүп отургузуп койсоңуздар, бул аябай чоң артыкчылык. Өзүңүздөр дагы эми телефон бар дайыма жаныбызда. Телефонго Google деген нерсе бар, ChatGPT деген нерселер бар. Ошолорго деле жазып деле өзүңүздөр күздүн артыкчылыгы десеңиздер аябай көп тизмет чыгат дагы. Ошо менен кантип жумушубузду башташыбыз керек дегенде ошол жактан да жардамдар көп болот да. Эми азыр эмеге өтөлү, жердин анализи боюнча. Эмнеден башташыбыз керек? Бул негизи ар бир жаңы баштап аткан дыйкан болобу, иштеп жүргөн дыйкан болобу, жаңы өсүмдүк болуп аткандан кийин эмнеден дегенде эле эмнеден баштайбыз дегенде кыйынчылыктар жаралат да. Кээ бирлер көчөт издеп башташат, кээ бирлер жерин айдатып башташат. Ар ким ар кандай жумушун баштайт, бирок мен сиздерге сунуштайм, жерди анализ кылганга сунуштайм да. Анткени деген жерди анализ кылып алсаңыздар, өзүңөргө жеңилдик болот да. Эми көптөгөн фермерлер, бизде Кыргызстанда билесиздер, бул жер жакшы жараша берет экен деп эле отургуза беребиз. Кийин оорулар пайда болот, ото чөптөр пайда болот, көптөгөн көйгөйлөр пайда болот.
түшүмдүүлүгү аз болот. Кыскасы бул көйгөйлөрдү алдын ала жок кылыш үчүн ушу жердин анализин кылыш деп сунуштайбыз да. Биз азыр могу видеодун астына описанияга мен Дарегин телефон номерлерин жазып коем. Бишкекте атайын топуракты анализ кылган жерлер бар. Ошол номерлерди жазып коем, Дарегинде жазып коем. Ошол жерге дароо эле кайрылып, жериңерди анализге даярдай берсеңиздер болот да. Аяка чалып сиздерге түшүндүрүп берет. Кантип туура жерди аласыңар, кайсы жерден аласыңар, кандай көрсөткүчтөрдү көрсөтүп берет. Бүт сизге телефон менен түшүндүрүп берет. Буюрса биз азыр ошол лабораториялар менен байланыштабыз. Жакын арада директорлор менен, ичиндеги кызматкерлер менен сиздерге видеода өзүнчө видео даярдайбыз. Бүгүн мындай жалпы сиздерге маалымат берип атам. Кыскасы жердин анализи менен сиздер көптөгөн проблемаларды алдын ала чечип коесуздар да. Жердин анализи эмнени көрсөтөт? Кандай эмнелер жетишпейт? Азот, фосфор, калий, НПК ар бир өсүмдүк өзүнө жараша витаминдерди туура кабыл алышын талап кылат. Ошондуктан жердин анализи агроном сиздерге мындай сунуштама берет да. Ошол сунуштаманын ичинде силерди жазып келесиңер да, биз мындай культура отургузгантабыз, мындай өсүмдүк отургузгантабыз дегенде агроном ошого жараша сунуштамасын берет да. Жердин кыртышы бул өсүмдүккө жарайт, мындай азык заттарын кошуп койсоңуздар түшүмүңөр көбөйөт, ооруларга дагы чалдыкпайт да. Ошол көрсөткүчтөрдү агроном берет. Кычкылдуулук мынакей pH-ка келип жеттик. pH деген эми бул кычкылдуулук болгондо кээ бир өсүмдүктөр ушул өзүнө туура азык заттарын кабыл албайт да. Мынакей ушул pH-ын дагы көрсөткүчүн силерге аныктап берет жердин анализи. Туздуулук, органикалык заттар эми бул жердин өзүнүн дагы жандуу катары көрүшүбүз керек жерди. Ошонун өзүнүн деле органикалык заттар бар да. Оор металлдар, же зыяндуу заттардын бар жогу билинет. Эмне үчүн бул маанилүү? Ашыкча чыгымдан кутуласыз да. Ашыкча чыгымдар көп болот, билбей отурузуп алганда. Ошондуктан мындай эми биз акчаны үнөмдөгөнү жакшы көрөбүз го. Ошол анализ кылбасаңар акча чыгымдар көп болуп калышы мүмкүн да. Андан тышкары ар бир чарчы метр жерди туура колдонуп, ошол жерден көбүрөөк түшүм алууга жардам берет. Кирешеңер мындайча айтканда бир 20%-тен 30-50%-ке чейин жогорулатып алсаңар болот да. Бул эми туура агротехнологияны колдонсоңуздар. Эми жөнөкөй тил менен айтканда, биз деле адамдар ооруну аныкташ үчүн, ооруну айыктырыш үчүн биз анализ беребиз. Ошол анализди бергенде биз туура ооруну жеңгенге жолдор түзүлөт да. Анализди бербей биз жөн эле обезболивающий ичип коюп жүрө берсек, анда өзүбүзгө эле зыян келтиребиз да. Ошондой эле жерди дагы анализ кылып алышыбыз керек. Ошого биз чакырып кетебиз. Жердин анализи дегенде бул коркунучтуу нерсе эмес да. Бир 1000 сом, 2000 сом тегерегинде жердин анализин кылып алса болот. Анын туура кандай кылышын сиздерге адистер түшүндүрүп берет. Телефондорду калтырып коем. Ежевика дүйнөдө баалуу болушуна бир 15 себебин жазып койдум. Эң башкысы ежевика бул ден соолукка пайдалуу мөмө да. Жылдан жылга барган сайын адам баласы өзүнүн ден соолугуна аябай көптөгөн кам көрөт. Ошондуктан мынакей ушул ежевика бул эң пайдалуу ден соолукту чыңдай турган мөмөлөрдүн болгондуктан бунун спросу күндөн күнгө көбөйө берет да. Эми ден соолук билесиздер эң биринчи орунда турат. Ошондуктан жакшы экологически таза биз өстүрсөк, дайыма спросто болот да. Бул биринчи себеби. Даамы жагынан. Эми даамы биздин Кыргызстандын өзгөчөлүгү. Албетте биз көптөгөн жерлерди тартып келдик. Ошо чүй өрөөнүндө ежевикаларды биз оз тийип өзүбүз да жедик, ишендик, аябай жакшы экенин. Жада калса мынакей менин тааныштарым, кесиптештерим, туугандарым мурун ежевика жеп көрбөгөндөр да бар экен. Оз тийгизсем аябай жакты, аябай сонун өсүмдүк экен деп макташкан да. Бунун значит келечеги бар. Ошондой эле азыркы бүгүнкү күнү биздин AgriLife KG YouTube канал холодильниктер боюнча тарттык, шоковой заморозкалар боюнча тарттык. Келечекте переработкалар боюнча дагы сөз кылабыз, сублимация боюнча кеп кылабыз. Кыскасы кийин сбыт маселеси жылдан жылга азайып, бул мөмөнүн келечеги
келечеги жакшырып кете берет да. Жылдан жылга баасы да көбөйө берет. Биздин өзүбүздүн местный рынокто дагы таанымал болуп келатат. Мурун мындай бир кичинекей бир өзүбүз үчүн изилдеп көрдүк. Мурун ежевика жегендер да бар экен, бирок жанагы кычкыл болуп, мындай жакпай калгандар бар экен да арасында. Ал эмнени айтып атат? Биз туура эмес сортторду тандап, туура эмес сортторду отуруп салган үчүн ошол ежевикалар көп жейлбейт да. Албетте билесиздер, кычкыл болгондон кийин көп жейле бербейт. Өзүнүн кычкыл жакшы көргөндөр бар, бирок ал саны аз да андай адамдардын. Көбүнчө ушу таттууну жакшы көрөбүз. Ушул Лохнес деген сортубуз бүгүнкү өстүрүп аткан аябай даамдуу келет, таттуу келет. Буга ишенсе болот да, бул өтөт деп айтса болот. Мол түшүм берет дейт. Мол түшүм берет дегенде биз тартып жүргөндө ар бир дыйканды тартканда аябай чоң түшүмгө ээ болушкан. Военно Антоновка, Сокулуктан да 2-3 айылда, Беловодскийден, ушул эле Бишкектин жанындагы айылдарда ежевика аябай жакшы өсүп, түшүм аябай чоң берет экен да, башка өсүмдүктөргө караганда. Бул көп жылдык өсүмдүк. Бул көп жылдык өсүмдүк дегенде 10-15 жыл өсөт деп атышат. Ошондуктан жана эле айтып кеткем, муну көп жыл түшүмүн алып кете берсеңер болот да. Жылдан жылга түшүмү көбөйүп, жакшы сапатка ээ болосуздар. Ежевиканын дагы бир жакшы артыкчылыгы бул көчөт чыгарат да. Жылдан жылга көчөт көбөйөт, албетте, балким баасы деле арзандайт. Бирок мынакей биздин YouTube каналда, Агролайф KG YouTube каналды Россиядан көрүп келет, Өзбекстандан, Казакстандан, башка чет мамлекеттерден көп көргөндөр бар да. Мындай аналитиканы караганда ичинде көп мамлекет чыгат да. Ошол жерден ежевикага кызыккандар бар. Ошондуктан эми биз бир гана Кыргызстандын ичине деле сатпайбыз, бара-бара чет мамлекеттерге дагы көчөттөрүн дагы, мөмөлөрүн дагы сатып баштайбыз да. Оорчулугу. Бул жерге мындай өзүмө жардам катары жазып койгом, унутуп калбайын деп. Оор жумушу оор деп айтса болобу деп суроо беришет да магачы. Жумушу албетте өзүнүн жумушу бар, бирок кээ бир өсүмдүктөргө караганда жеңилирээк да. Ежевикага болсо жанагындай шпалера коюш керек, агроспан менен жабыш керек, ошондой бир плюс-минустары бар. Бирок ошондой эле артыкчылыктары, плюстары да чоң да. Анан тез көбөйөт дейт. Эми ушу көчөт боюнча айтып кеттим. Тез көбөйүп, мындай бир эле түптөн көптөгөн көчөт чыгып кете берет да. Көбөйтүп кете берсек болот. Кургатуу жана иштетүүгө мен ушуга аябай жакшы маани бергим келип кетет. Анткени деген бара-бара биз өзүбүз дагы иштетип, кургатып, иштеткенди да үйрөнүшүбүз керек да. Кичинекей мини цехтер болобу, же үй шартында варенье болобу, переработка деген нерсе бар, джем, варенье. Бул эми ежевика менен сок деле жасаса болот, вино деле жасаса болот, ар кандай суусундуктар жасаса болот. Продукция мындан тышкары мындай ежевиканын өзүн эмес, башка переработка кылып продукция жасаганга деле эми ал күндөрдө деле алыс эмес. Бүгүнкү күнү мына технологиялар өнүгүп атат. Жаныбызда Кытай бар. Ар кандай түрлүү станок, цехтерди жасап бергенге, тез аранын ичинде жасап бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондуктан биз изилдешибиз керек. Ошондуктан бул переработка боюнча дагы кийинки чыгарыштарда кеп кылабыз. Бул бир артыкчылыктын бири деп айтсам болот да. Тоңдуруу жана шоковый заморозка. Бул боюнча дагы биздин YouTube каналда бир нече чыгарылыштар бар. Үй шартында дагы кылса болот, чоң мындай завод, цехтер да бар. Ошол жака өткөрүп тоңдурсаңар болот. Бул бир 6, 7, 12 айга чейин сактап мөмөнү кымбат учурунда сатууга мүмкүнчүлүк берет да. Биз мурун деген өстүрүп эле, дароо эле терип туруп сатчу болсок, бүгүнкү күнү мынакей ушундай мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Жөнөкөй холодильниктерден бир жумага чейин сактаса болот, же тоңдуруп 1 жылга чейин сактап, баасы жакшы чыкканда ошондо сатса болот да. Бул эми ар бир айыл болобу, же бир 3-4 айыл биригип туруп жасап салабы. Бул маселелерди жылдан жылга чечилип келе берет да. Органикалык таза мөмөгө, жер жемиштерге спрос көбөйө берет. Биз ушу Кыргызстан өзгөчөлөрүн алабыз. Анткени деген көп мамлекеттерде жанагынтип дары-дармектер менен өсүмдүктөрдү өстүрүп эле экспортко чыгарышат да. Бизде азыр андай көп көрүнүш жок. Мисалы үчүн ушул эле ежевикага азыр токтолуп атпайбызбы? Бул ежевиканы биздин дыйкандар аябай органикалык таза, сапаттуу кылып өстүрүшөт да. Бул ден соолукка пайдалуу болуп, мындай зыян келтирбегенин айтат.
Эми бул өсүмдүктү ежевиканы Америка мамлекеттери, Европа мамлекеттери өстүрөт. Бирок биздин ушул айлана чөйрөдөгү мамлекеттерде көп спрос жок болгондуктан, көп мурун өстүрбөгөндүктөн мындай конкуренция деле көп эмес. Ошондуктан буну азыр өстүрүп, азыртан эле бир нече жерге өстүрүп алсаңыздар, бара-бара көбөйүп, чоңоюп, чоң агробизнестин ээси болосуздар деп биз ишенебиз да. Көчөт тууралуу. Көчөттөрдү кайсы жерден алыш керек, анан кайсы сорту тандаш керек? Лахнес сортун тандаш керек. Бул сорт өзүн жакшы көрсөтүп келген. Ошондуктан мен азыр муну мындай өзүм ишенип сунуштай алам, анткени деген өзүн жакшы көрсөтүп келген да. Лахнес сорту даамы жагынан жакшы, иммунитет жагынан жакшы, кыштаганы жакшы. Бул эми мактай берет. Эмнеге мактап атабыз? Анткени деген биз дыйкандарды тартып келдик. Бул дыйкандардын баары макташкан да. Өзүн жакшы көрсөтүп келди деп. Бул көчөттөрдү силер каяктан таба аласыздар? Мен описанияга номерлерди калтырып коем. Ошол номерлерге чалсаңыздар, сиздерге ошол жактан толук маалымат беребиз. Андан тышкары дагы бир нече сорттор бар. Эксперимент катары отургузсаңыздар болот. Мындай көп эмес. Эгер балким сиздердин жериңиздерде жакшы келип, климаты туура келип, балким башка сортторду деле аныктап, өзүңүздөр кийин чоңойтуп, көбөйтүп алсаңыздар болот да. Ал сорттор боюнча дагы телефондон сиздерге маалымат берилет. Ошондой эле азыр ушул көчөттөрдүн чектелүү саны бар деп атышат дыйкандар. Ошол 15-октябрга чейин жерге көмүлүп берилет экен. 15-октябрда отургузуп башташыңар керек экен да. Ошо мына отургузуп аткан кезде сиздерге консультациясын да беребиз деп айтып атышат. Консультациясы менен анан азыркы ошо учурда көчөт алып аткандарга кичинекей акциялар да уюштурганбыз. Ошол акцияларга да ээ болуңуздар. Белектер да бар, консультациясы да бар. Анан ушул ежевика өстүргөн группалар да ачылып атат. Ошол жака дагы кошуласыздар. Ошо менен мындай ежевиканы кичинекей кылып өнүктүрө берсек болот да. Агролайф дагы өзүнчө бир өзүбүздүн салымыбызды жасап атабыз. Биз бир гана ежевикага токтолбойбуз, көптөгөн өсүмдүктөргө, көптөгөн башка тармактарга дагы басым жасап келебиз. Бирок мына бүгүнкү видеобуз ежевикага арналгандан кийин бул ежевикага дагы биз өзүбүздүн салымыбызды жасап келатабыз. Мисалы үчүн биз группаларды түзүп атабыз. Андан тышкары өзүнчө башка чет тилдеги YouTube каналдар ачылып атат. Бизди башка дүйнө таанысын деп. Ошондуктан кайра эле айтып кетейин, келечегибиз ушул ежевиканы келечегибиз бар дагы. Анан мүмкүнчүлүктү кое бербешибиз керек да. Кыргызстан ушу ежевика менен таанымал болсок болот. Бир өзүнчө бир бренд болуп алсак болот да. Эми 1 гектарга канча каражат кетет деген суроолор бар. 1 гектарга негизи $10.000 деп каражат айтылып келет. $10.000 дегенде жанагындай капельный орошениясы менен, көчөттөр менен, жердин арендасынын тышкары да. Анан албетте бул каражаттарды кыскартса болот, үнөмдөсө болот. Сиздер телефон астына калтырып коем, ошол жака кайрылыңыздар. Кантип үнөмдөсө болот, кайсы жерден кандай бир чыгымдарды азайтса болот, ошол боюнча дагы кеңештерди биздин дыйкандар айтып берет да.